Ушу елка жагынан аркарактабыз да. Карапайымдык эле болуп калып турган. Алыстан деле көркү жок. Манас шаарындагы негизги балаты мурдагыдай эркиндик аянтында эмес, быйыл алгачкы жолу жаңы административдик имараттын алдындагы азаттык аянтына орнотулду. Анын ордуган алмашканы болбосо, жергиликтүү тургундар үчүн балаты өзү дээрлик тааныштай. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу андагы 2025 деген жазуудагы 6 деген гана саны өзгөргөндөй. Жергиликтүү тургундардын айтымында балатыдагы оюнчуктар, формасы, жылтырактардын бардыгы эле мурдагыдай эле ойдон калган дешет. Балатыны жасалгалоо иштерин шаардык көрктөндүрүү ишканасы жүргүзгөн. Мекеменин башкы инженери балатынын жасалгалары анын ичинде оюнчуктары жыл сайын сатып алына турганын билдирди. Жылда эле шаардан 1 миллион сом акча бөлүнөт эле. Быйыл деле ошо 1 миллион каралды. Тендерге бердик элек. Эмгастрой деген фирма 2 этапта тең утуптур, экөөнө тең 2ге бөлүнүп кетти. 650 миң бир, 350 миң бир кылып 2 этап менен өттү. 800 миңге утуптур. Материалдарын алып келип берди. Эски аянтчаны мирдин алдын и ушуну быйылкы жаңы балатыны ошол акчага жасалды. Уткан компания ошондо эмнелерди алып келип берди? Уткан компания алып келген ушулардын украшениянын полный алып келди. Бизде сметада эмне каралган болсо ошону полный алып келип берди. Сметада эмне каралды? Сметада ушуну жасалган игрушкалар, дождевиктери бар жок эле. Көп нерсе бар берди. Бул балаты эски эле балаты өзү? Балат эски. Канча жылдан бери колдонуп келесиз? 20 жылдан бери по-моему келет да бул. Быйыл эмнеге мындай башкача өзгөчөлүктөр каралган жок жасалгалоодо? Жылдагы иш боюнча эле иш кетти. Жылдага караганда быйыл бир аз наоборот ысырапкерчиликке каршы нерселер жүрүп атат, иштер жүрүп атат. Ошон үчүн ашча нерсенин кереги жок деген сөз болгон. Бирок баягы оюнчуктары ошондой эле мурдагыдай эле былтыркыдай деп атышат да эле. Былтыркыдай деген менен былтыркы болгон менен былтыр ал 1 жылга иштейт. Мунун баары жаңы келди. Анан мындан башка мирдин алды эркиндик аянттарды жасалганды дедиңиз да, алар кандай болуп жасалган ошо? Аларга деле түнкү жарыктандыруу берилди көбүнчө. Түндө жарыгыраак болсун деп. Негизи сметаны өзгөртүү же болбосо башкача бир өзгөчөлүк киргизүү деген сыяктуу идеялар болбодубу быйыл? Бирок мына площадька, жаңы площадька кетип атабыз деп ошону өзгөртсөк болмок. Ал нерсени бюджеттен болушунча кыскартып, болушунча экономичныйраак кыла бергиле дегенден анын үстүндө эски площадьте болот деп башында ушундай чыккан. А мына жаңы жылга жакындап калган кезде ошол жака куруш керек экен деп туруп план өзгөрүп кетти да. Бизде Жалалбатта кандай десем, ушу елка жагынан аркарактабыз да. Эгер мэр жакшы эле иштейт деген болсо, карайт эле да мына елкаларды. Елканы карап, башка жактыкын көрүп, мисалы, анан мындай салыштырып, анан жасап атканда, иши кылып атканда дагы кандай болду, мына елканы кандай жасап атасыңар деп ушуга көз кырын салган болсо, анда башкачараак болмок да, чындыгында. Бул Манас шаары жаңы болуп аткандан кийин мэриябыздын жаңы зданиясы курулуп атат. Бу жерге көптөгөн адам келет да. Бул жаңы ачылганда биз келе албай деле калганбыз. Эми Кудай ушул күндөрдү кут кылып, буйруп насип кылса жаңы жылда келебиз дегенбиз. Кеңирчиликте келдик. Келе айтып эле кызыма карап, "Ой, былтыркы эле елка экен" дедик. Ал нерсени көргөндөн айтасың да. Эми ким билет, жаңы жылга чейин да убакыт бар. Оңдошсо деле булардын колдорунан келе турган иш. Жаңы жылга чейин балким оңдоп коюшар. Эми бул карап турсаң карапайымдык эле болуп калып турган. Алыстан деле көркү жок. Бүгүн 19 декабрда Манас шаарында негизги балаты жанды. Манас шаарындагы негизги жаңы жылдык балаты өлкөдөгү ири шаарлардан кийин 19 декабрда жандырылды. Бирок ал күнү жергиликтүү тургундар үчүн концерттик программа же майрамдык иш-чара уюштурулган жок. Натыйжада шаардыктар күткөндөй жаңы жылдык атмосфера байкалбай, балаты жөн гана техникалык түрдө жандырылды. Балаты жанган күнү шаардыктардыгы ошол күнү кечинде саат 6-га маданият борборуна тапшырма берилип, жандыруу боюнча иштер жүргүзүлгөн. Жаңы жылды майрамдоо максатында жергиликтүү бюджеттен жалпысынан шаар аймагын кооздоо жана балатыны кооздоого 800 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал боюнча иштер жүргүзүлдү. Андан сырткары маданий иш-чараларды өткөрүү максатында 730 миң сом акча каражаты жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. 730 миң сомдун ичинде 390 миң сом 300 балага мэрдин балатысына билеттер алынды. Андан сырткары 31 декабрь күнү шаардыктарга маданий иш-чаралар уюштурулат, оюн зооктор менен жана концерттик программа менен кошулат. Ал эми жаңы жылды жандырып, каалоо сөз айтып, ошонун тегерегинде бир азын олак концерт уюштуруп,
Elin көңілін көтеріп қою деген бұл жақсы нәрсе да. Болгондо дагы жаңы жылдык балаты башкы эски ордунан жаңы үйдүн астына которулуп атат. Тегереги сонун, айланасы сонун, деңири, көрүнүшү жакшы. Маданият кызматкерлерин алып келип концерт бергизип, ошол жерде көрөбүз деп келгендердин көңүлүн көтөрүп койсо болмок да. Баягы мамлекеттик кызматтагылар, анан кийин чиновниктер жанагы жеке ишканалардын жаңы жыл тосуусуна өзүнө жеке барып, аларга жылдын мыктысы, жылдын мыкты айымы, жылдын мыкты ишкери, жылдын мындай деген немелер өткөргөндө ал жака барат. Ёлка дейбиз ошол жандырылганда шаардын мэриясынан, администрациядан эч ким жок да. Ошол келген адамдарды куттуктап, келген балдарды сүйүндүрүп, бир каалоо сөз айтып, жаңы жыл жөнүндө куттуктап айтып, ден соолук каалап, бир жакшы нерселерди келечекти багыттап сүйлөгөн жакшы сөздөр айткан адам жок да. Балатынын айланасына убактылуу соода сатык бүркөлөрү жайгаштырылып, соода жанданып жатат. Бирок тышкы көрүнүшү заман талабына жана майрамдык атмосферага жооп бербеген соода жайлары жаңы балатынын жана мамлекеттик имараттын көркүн кыйла бузуп койгон. Эң көрүнүктүү жери ушул жер болуп калды да өзү. Машинадан түшкөндө эле өзү алыстан жаман көрүндү да, мына кызыл тазы болуп, мындайлар жайып алып, администрация көрүнбөй эле мыналар көрүнүп атат да, ярмарка биринчи ушулар. Башкача урунуп атат эми мен үчүнчү. Пустой болуп, анан ар жерде турганда иреттелбегендей болуп эле турат. Жакшырса болот, башка месте кылыш керек. Буну кимдер уюштурат? Мэр жактан уюштуруучулар болсо керектер, ошолор мындан да жакшынакай кылып уюштурса керек. Эми бүгүн 23-ү да 7 күнгө чейин дагы чыгармачылык менен уюштурса керек. Белгилей кетсек, өлкөнүн көпчүлүк район шаарларында жаңы жылдык балатылар орнотулган. Айрым аймактарда ири каражат коротпой эле элдин купулуна толгон балатылар жасалган. Мисалы, Токмок шаарында 32 метр бийиктиктеги балаты бюджеттен каражат бөлбөстөн өткөн жылдан калган оюнчуктар менен жасалган. Бирок натыйжасы Манас шаарындагыдай болбой, тургундардын көңүлүн көтөрүп, майрамдык маанайды жараткан. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.